Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Жарым саат мурда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында парламент депутаттары Кыргызстан калкынын радиациялык коопсуздугун камсыз кылуу чаралары жана кызыл омпол уран кенинин айланасындагы маселелер жөнүндө өкмөттүн маалыматын угуп баштады. Белгилей кетсек, Ысык көлдүн Тоң районундагы кызыл омпол уран кенинде чалгындоо иштерине каршы нааразычылык акциялары бир нече күндөн бери уланууда. 22 апрелде аталган кендин иши убактылуу токтотулган. 25 апрелде болсо эл менен жолугушууда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов аталган кен боюнча Кыргызстандагы Евразия компаниясына берилген лицензия кайтарып алынып, кенди иштетүүгө тыюу салынганын айткан. Бирок бул чечим расмий документтер менен бекитиле элек. Андыктан нааразычылык акциясына чыккандар бул кен таптакыр иштетилбесин деген талап коюшууда. Ал арада Кыргызстандын аймактарында уран чалгындоого берилген лицензиялардын саны 20-га жакын экени белгилүү болду. Урматтуу вице-премьер, айтсаңыз жана өзүңүз айттыңыз, 92 точкада бүгүнкү күндө уран калдыктары бар деп да. Ошону бүгүнкү күндө канча убакытта кандай анализ жүргүзүлүп жатат? Зыяндуулугу, пайдасы боюнча же рекультивация болду, болбогону боюнча? Жыл сайын жүргүзүлөт. Мына мен айтканда 60 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансында ар биринин бүгүнкү күндөгү состояниясы боюнча мына атайын информация берилип турат. Бул жолго коюлган маселе, кайсы бир хвостохранилищеге кандайдыр бир угроза боло турган сөзсүз түрдө атайын чаралар колдонулат. Андан сырткары 32си бүгүнкү күндө действующий жанагы предприятиялардын балансындагы да. Сиздин айтууңуз боюнча бүгүнкү күндө коркунуч, зыяндуулук жок. Андай эмес. Мен алардын бүгүнкү күндөгү кандай состояние экени боюнча маалымат бар деп атам да. Анан кийин республикалык бюджеттен бөлүнүп аткан акча каражат ошол 60 хвостохранилищега. Бул только убактылуу иштерди жүргүзүүгө гана жетет. Бүгүн Ысык көл областынын Каракол шаарында уран кендерин иштетүүгө каршы митинг өттү. Иш-чарага болжол менен 40-ка чукул жергиликтүү активист катышты. Анда жергиликтүү журналист Алена Хоменко баштаган уран казууга каршы петиция азыркы учурга 30 миңден ашык кишинин колун топтогону да белгиленди. Нааразычылык акциясына чыккандар 26 апрелде Бишкекте Кыргызстандын аймагында уран казууга каршы акцияда кабыл алынган резолюцияны колдой турганын айтышты. Анда Кыргызстанда уран жана башка радиоактивдүү материалдарды казуу жана кайра иштетүүгө толук тыюу салуу боюнча мыйзам кабыл алуу, жаратылышты коргоо жөнүндө мыйзамдарды бузган жооптуу адамдарга кылмыш ишин козгоо жана уран кенин иштетүүгө каршы чыккан активисттерге кысымды токтотуу деген талаптар коюлган болчу. Кара Суу районунда бир тууган Матраимовдор өткөргөн иш-чарага барган депутаттардын жоон тобу көпчүлүктүн сынына кабылды. Бул маселе социалдык тармакта эң көп талкууланган темага айланды. Кече Ош областынын Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө жеңиш күнүнө карата жана бир тууган Матраимовдордун атасынын эл эсине арналган спорттук мелдеш өткөрүлгөн. Ага биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баш болгон 20дай депутат, губернаторлор жана элчилер катышкан. Бирок көпчүлүк өлкөдө башка курч маселелер чыкканда эл менен жолукпаган депутаттардын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов уюштурган иш-чарага барганын сындап чыгышты. Эскерте кетсек, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы дээрлик жарым жылдан бери Райым Матраимовдун мүлкү боюнча текшерүү жүргүзүп жатат. Бирок 4 айдан бери эч кандай маалымат жок. Бүгүн биз финансы полициясына кайрылганыбызда маалымат берүүдөн баш тартышты. Белгилей кетсек, аталган мекемеде Райым Матраимовдун бир тууган иниси Ислам Матраимов ички иликтөөлөр жана коопсуздук башкармалыгын жетектейт. Бишкек шаарында тез жардам унаасы менен Мерседес үлгүсүндөгү машина кагышты. Кырсык калаанын Абдрахманов менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде саат 8:30 чамасында болгон. Тез жардам кызматынын кайра жандандыруу бөлүмүнүн жетекчиси Игорь Борисовдун берген маалыматына караганда, медиктер шашылыш чакырууга бара жатышкан. Кырсыктын кесепетинен айдоочу жана тез жардам автоунаасы жабыркаган. Жабырлануучулар ооруканага жаткырылганы да белгилүү болду. Бул окуяны учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы иликтеп жатат.
Баткен областынын Кадамжай районунда транспорт жана жолдор министрлигинин жүк ташуучу автоунаалардын салмагын жана габаритин көзөмөлдөөчү бекетинин инспектору 1000 сом пара менен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, аталган министрликтин криминалдык кызматынын аймактык башкармалыгына Баткен областындагы бекеттердин биринде мыйзамсыз акча чогултуу жүрүп жатканы тууралуу даттануу келип түшкөн. Кызматкерлер жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан жөн гана посттон өтүү үчүн каражат сураганы көрсөтүлгөн. Текшерүүнүн алкагында шектүү колго түшүп, ага карата кызматынын мыйзамсыз сыйакы алуусу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Россиянын Саха Республикасында террорчулукка үгүттөгөн деп шектелген кыргызстандык камалды. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы Орусиянын ФСБ кызматынын аталган республикадагы башкармалыгынын басма сөз кызматына таянуу менен жазып чыкты. Ага ылайык 2018-жылы Якутиянын күч кызматтары Амур областындагы кызматтары менен чогуу исламчыл радикал топтун мүчөсүн кармашкан. Ал өзү Якутияда туруп, социалдык тармактар аркылуу террордук аракеттер үчүн адамдарды тартып жүргөн. Шектүү адам жеке баракчасында террорчуларды колдогон, алардын ишмердүүлүгүн актаган материалдарды жайгаштырып келген. Айыпталуучу Россия Федерациясынын кылмыш кодексинин террордук ишмердүүлүктү жүргүзүүгө коомдук чакырык жасоо жана терроризмде коомчулук алдында жактоо беренесинин негизинде соттолгон. Кыргызстандык канча жылга соттолгону, аты жөнү жана жашы толук берилген эмес. Талас областындагы Калмак ашуусунда карышкырдын туулганына аз гана болгон бөлтүрүктөрүн уясынан алып чыккан аңчыларга карата чара көрүү керектиги талап кылынууда. Интернетке тараган видеого ылайык 4 аңчы бөлтүрүктөрдү уясынан алып чыгышып, мүшөккө салып чогултушкан. Андагы сүйлөшүүлөргө ылайык окуя кече күнү болгон. Буга нааразы болгондор мындай көрүнүш экологияга, деги эле анын өз алдынча өрчүшүнө кедергисин тийгизерин айтышып, өкмөткө караштуу курчап турган чөрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинен чара көрүүсүн талап кылышууда. Бишкекте ашпозчулардын эң мыктысын аныктоо максатында Казан мангал эл аралык фестивали болуп өттү. Бул иш-чарага тамак жасоодо өз өнөрүн көрсөтүү үчүн Казакстан, Өзбекстан, Азербайжандан болуп, жалпысынан 200дөн ашуун ашпозчу катышты. 3-чү жолу өтүп жаткан фестивалдын максаты ашпозчулук өнөрүн жайылтуу жана тамак даярдоонун өзүнчө өнөр экенин көрсөтүү. Таймашка кесипкөй ашпозчулар гана эмес, бул өнөрдү эми гана өздөштүрө баштаган студенттер жана жөн гана кызыккандар да катышышты. Казан мангал эл аралык фестивалына Эрмек Аттокуров да көп болуп кайтты. Бишкектеги эл аралык кулинариялык фестиваль 3-чү жолу өтүүдө. Бүгүнкү фестивалга Казакстандан, Өзбекстандан, Азербайжандан жана Кыргызстандан келген ашпозчулар өздөрүнүн мыктылыгын далилдешип, өнөрлөрүн көргөзүшүүдө. Жылкынын этинен, уйдун этинен, койдун этинен жасалган тамактар жана эт кошулбай жасалган тамактар, десерт сыяктуу бир нече номинациялар бар. Бардык катышуучуларга бирдей шарт түзүлгөн. Бирдей жабдыктар, бирдей азыктар. Эреже боюнча ашпозчунун жанында бирден гана жардамчысы болуш керек. Ал көмүрдүн абалын карап жана ошондой эле кир болгон идиштерди жууп бергенге гана укуктуу. Ал эми тамакка керектелүүчү азыктарды туураганга, жууганга, арчып бергенге анын укугу жок. Биз дагы эрежени бузбайбыз, ошол себептен четтен гана карап суроолорубузду берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Айтсаңыз, азыр сиз эмне тамак жасап атасыз? Тамак медальонун жасап атам. Медальонун гарнир рататуй сыяктуу, овощной. Прожаркасы средний, медальондун прожаркасы средний. Анан арада сухой болуп алыш керек. Сухой болуп калса вкус жок болуп калат да. Ушул курмандарды эмне менен таң калтырам деген максатыңыз бар? Тамагы менен, вкусу менен, даамы менен. Фестивалдын максаты ашпозчулук кесибин даңазалоо жана бул дагы өзгөчө өнөр экендигин көргөзүү. Ошондой эле ар бир улуттун ашканасындагы өзгөчөлүктү бири-бирине үйрөтүү дейт уюштуруучулар. Конкурстун жүрүшүндө катышуучулар кесипкөй ашпозчу, сүйүүчү жана жаштар болуп бөлүнгөн. Катышуучулар берилген азыкты эске алып, 10 минутада кандай тамак жасалаарын чечишет. Андан кийин тамак даярдоого 40 мүнөт берилет. Даяр тамакты болсо атайын түзүлгөн калыстар тобу даамдап көрүп, чечим чыгарышат. Основной критерий – это, конечно же, вкус. Эң негизги критерий даамдуулугу. Анан кошумчаларды колдонуу жөндөмдүүлүгү. Мындан сырткары дасторкондогу көрүнүшүнө чейин баа берилет. Креативдүүлүктө зарыл сапат. Ошондой эле берилген азыктар менен бир канча тамак жасоодо продукттуулардын сарамжалдуу колдонушу да мааниге ээ. Бүткөн соң тамак жасаганга жарамдуу азыктар ыргытылып кеткен жокпу, аны да текшеребиз.
кулинариялык фестивалдын популярдуулугу жылдан жылга артууда. Быйыл эле ушул жерде күч сынашам дегендердин саны 200дөн ашкан болсо, кечээ тамак жасагандардын эмгеги менен таанышуу, аларды көрүү жана даам сызууну каалагандардын саны 12 миңден ашкан. Бүгүн дагы көрүүчүлөр мындан көбүрөөк болот деген ишенимдер бар жана ошондой эле колдоочулар дагы бул жерден азыр өздөрүнүн дем күчүн берип жаткан учуру. Биз лицейдин участниги болот, Катя дейбиз ол. Биздин курбубуз стейк жасап атат, тескаредини биз аны колдоп турабыз, жеңишине ишенебиз. Тилек Шарафидин уулунун конкурска даярдаган тамагы даяр болуп бүттү. Ашпозчулардын айтымында бул фестиваль чыгармачылык кечеге барабыз. Себеп дегенде ар бир ашпозчу өзүнүн даярдаган тамагында чыгармачылыкты кошот жана өзүнүн сырлары менен бөлүшөт. Бул жерде ашпозчулар бири-бири менен пикир алмашып, тажрыйба алмашса да алышат. Кийинки фестиваль ушул жерде кийинки жылы болот. Ал эми быйыл мыктыларга демирчилер тарабынан баалуу сыйлыктар каралган. Эрмек Аттокуров, Диас Сакимбаев, НТС. Жаңы бийиктиктер, жаңы пландар, жаңы башталыштар. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Пекинде өткөн бир алкак бир жол эл аралык экинчи форумунун жыйынтыгын так ушундай мүнөздөдү. Анын айтымында долбоордун алкагында эки тараптуу кызматташуу жаңы принциптердин негизинде улантылат. Бир алкак бир жол демилгесине мүчө өлкөлөрдүн баарынын кызыкчылыгы эске алынып, жакын арада биргелешкен долбоорлор ишке аша баштайт. Белгилей кетсек, өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга болгон иш сапарынын алкагында эл аралык форумга катышып келген. Кыргызстан первые поддерживали инициативу строительства «Один пояс, один путь». Кыргызстан бир алкак бир жол демилгесин биринчилерден болуп колдоп, ага активдүү катышууда. Кыргызстандын президентинин Пекинде өткөн экинчи форумга барып сөз сүйлөгөнүнө абдан ыраазыбыз. Кытай эки тараптуу кызматташууну тереңдетип, эки өлкөнүн элинин пайдасы үчүн Кыргызстан менен биргеликте аны дагы өнүктүрүүгө кызыктар жана даяр. Дарагыры тасмасы дагы бир абройлуу сыйлыкка татыды. Татарстанда өткөн мусулман киносунун эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип алды. Мындан тышкары Мугалим аттуу фильм мыкты кыска метраждуу тасма деп табылды. Аталган кинофестиваль быйыл 15-нчи жолу өткөрүлүп жатат. Буга чейин Дарагыры Кыргызстандын Ак Илбирс улуттук кино сыйлыгынын бир нече номинациясы боюнча жеңишке жеткен. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.